Армияда жоокердин баркын көтөрүп, башкалардын шылдыгынан сактай турган жалгыз нерсе турник. Дегиле армия сергектикти, күч менен ыкчамдыкты, тыкандыкты, тартипти сүйөт эмеспи. Турникти карматып койсо калбасадай асылып калган жоокерлерди үйдө кыла албай койгонду көчүккө тээп, кыжыры келген командир Дүйшеев деп заңк этчү. Бул мени тигилерге мисал кылып, карачы мына бул жапайы азиатты. Көрүп уялсаңар болбойбу деген эле. Мен заматта жетип барып, турникке мышыктай асылып, сонса жасап жиберчүмүн. Орустар башын чайкап, оозун ачып карап турчу. Колду турниктен кое бербестен сааттын жебесиндей тынбай айланып турганды сонсе деп койчу. Бирок мен турник ойногондо ат баштан эмес, ушул армиядан үйрөнгөн элем. Айылдын эч кимди эркелетпеген турмушунда өткөн өмүрүм, Россиянын кышынан ашса ашып, асты кем калбаган ат башынын кышы, кенедей кезимден кайыштай ийленип, теридей тепселип, жанчылып, жыгылып кооп, накта кыргызча бышып өскөн жонумду орустун бир эмес, 1000 танкасы менен тепсесе да эчтемке болмок эмес. Мен кыйналсам, орус турмушунун менин улуттук мүнөзүмө дал келбеген психологиялык карама каршылыктарынан, орус тилин билбегендиктен, айрыкча орустун мен эле эмес, эмнени көрсө ошонун баарын кожоюн болуп, баарын орус кылгысы келген бөтөн зордугуна моюн суна албай, орус кылгысы келген күндө да такыр орус болгум келбей кыйналдым. Хрящевда дембил болуп кетерине аз калганда эңсегенине жетип старшина чинин тагынды. Ушундан кийин бир аз жумшара да түштү. Бирок анын кара өзгөйлүгүн, орус эмес улуттун балдарына жийиркениш менен мамиле кылып, орус эместерди жек көргөн айбандык сапаттарын мени менен кызмат өтөгөн солдаттардын баары жүрөгүндө сактап калды. Океңдердин тили менен айтканда жалаң чуркалардан турган борбор азиялык Бистургай, европалык Пынтя, Уреку, Веру деген малдабан жигиттер да ата мекенине барганда Хрящевдин кылган кылык үчүн жок дегенде сөзсүз бир орустун башын жарып, сөзсүз өч ала тургандыктарын какшап айтып жүрүп кеткендери эсимде. Кыргыз деген калк эзелтен жамандыкты да, жакшылыкты да, тууганын да, ал тургай душманын да бат унуткан сыяктуу эле. Мен дагы Хрящевдин өз башы менен кошо кете турган акмактыгын айылма келгенден кийин бат эле унутуп салдым. Армияны бүтөрүмө бир ай калганда турниктен учуп түшүп, сол колум билегимден сынып кетти. Бир ирет биз арабанын дөңгөлөгүнөн алда канча чоң жыгаш чыгырыктарга оролгон жоң кабелди инибизге арта салып, сүйрөп алып, орустун улуу сүрөтчүсү Илья Ефимович Репиндин деңизден кеме сүйрөп келаткан атактуу бурлактарына окшоп, орус хуторлорун аралап өтүп, ондогон чакырымдарды бойлой, күн мурунтан казылып коюлган траншеяга көмүп кетип баратканбыз. Ошондо бир орус кемпир үйүнөн калай кружкасына толтура сүт, жыты буркураган бир чоң кесим бөлкө алып чыгып, «Выпей, сынок, отдохни чуток, ты, наверное, очень устал» деп теримди арчып, сүттү шыпкап ичип бүткөнчө аяп карап турганы көз алдымда азырда турат. Рахмат энеке дегем. Кемпир мени кайдансың деп сураган да эмес ошондо. Согуштун өртү каптап, кайгынын күлү менен азаптын тагы калган орус айылдарындагы карапайым орус адамдардын баары эле боорукери болоорун, айрыкча аскерлерди жанындай жакшы көрөрүн ошондо көргөм. Ошондогу мага сүтүн берген орус эненин элеси азырда көз алдымда турат. Жүрөгүнө жамандардын жамандыгынан көрө жакшы адамдардын жакшылыгын көбүрөөк сактап жүргөн адам оорубай, таза, жакшы жүрөт экен. Бүгүнкү армия эмне тамак жээрин билбейм. Биздин убакта орус армиясы жалаң балык менен картошка жечү. Ашканадан орус балдардын кара бөлкө нандын сыныгын футбол кылып тепкилеп жүргөнүн көрүп, жанымдан бир түңүлсөм, туалетте ошол нам менен көчүгүн арчып таштаган наадандыгын көргөндө бир түңүлүп, төбө чачым тик туруп, заманам куурулган. Чыдай албай кетип, нанды топ кылып тепкилеп жүргөн генералдын баласы Серовду жакадан алып, сыртка сүйрөп чыгып, оюмду орусча түшүндүрө албай, өтүгүнүн алдындагы нанды көзүнө такап, «Чочко, сен эмне кылып атканыңды билесиңби? Силердей айбандын тукумдарын акырып так ушул сен кордогон нандын кузур урат. Бизде минтпейт, кыргыздар нанды баарынан улук көрөт» деп асман айга батпай туталанып, кыргызча сүйлөп, кыргызча жинденгенимди билем. Серов узун бойлуу, эткел бала болчу. Менин тыбыраганымды чымын чакканча да көргөн жок. Бирок эмнеге жинденип атканымды колумдагы нандан түшүндү окшойт. Жакасына жармашкан колумду акырын силкип салып, эки колун көтөрүп,
багындым дегенсип ара басып кетти. Ошентип 1970-жылдын ноябрында мөлтүрөгөн 20 жашымда чыкыйган аскер форма менен советтик армиянын катарынан мекениме кайтып келдим. Армиянын формасын көпкө эре чечпей, үйгө да киши жуунабы деп, үйгө жуунбай, дайыма сыртка чыгып алып чакадагы муздак сууну жоонма чөмүч менен куйдуртуп, белден өйдө шишмаларына жуунуп, лом темирден бакка турник жасап алып, күн сайын ага тартылып, элгөсүнө темирдей тартипке көнүп алган кишиге окшоп көрүнүп, тамекини да мурдагыдай жашырып жаап чекпей, чычайтып ачык чегип, тамеким түгөнсө жээндеримди тамекиге чуркатып, ошол киши жумшаганымдан биринчи жолу кадыресе ыракат алып, бирок эми мындан ары эмне кылаарымды такыр эле ойлонбогон бойдон айылымдын көндүм турмушуна барган сайын сиңип бараттым. Анан акырындап баягы күн сайын муздак сууга жуунмай, турникке тартылмай, зарядка жасамай адатым азайгандан азая берди. Баягы баары сыйлап, баары урматтап турган күндөрдүн да күүсү тарап, күнү сууп, анын үстүнө мага окшоп армиядан дембил болуп келгендер көбөйүп кетип, каада чайкап калган кадырым кадимкидей кайта түштү. Биздин айылда жалаң кызыл бут балдар чогулуп алып, кыш-тыгыштай дүкөндүн жанындагы Алексей акеникине кирип кетип, дайыма казан мештин үстүндө турган челектеги сууга ат башынын тоңуп турган зомгара винолорун салып жиберип, музу эригиче карта чабышып, көрүнгөн сайпаана сөздөрдү сүйлөп каткырып, керейли кечке калжактап кечинде кара буурул болуп үйгө келген күндөрүбүз арбый берди. Чана сүйрөткөн кыз. Ошентип кыш бою Алексайдыкына кирип кеткен бойдон көрүнбөй жүргөн биз кыш-тыгыштай туш келди ыргыта берип, жаз келери менен кардын алдынан чыгып калган бош бөтөлкөлөрдөй болуп, дароо эле көзгө көрүнүп, элдин элегине түшүп, айыл тургай үйгө батпай, колоктоп басып калдык. Айрыкча көчөнү Шуру деген аял бир артып кеткен соң, айылдагылар эре албаган каратал кыздарды сөз кылгансып, басса турса эле бизди сөз кыла баштачу болду. Анан Мамбет Жума, Айып, Аманакун, мен төртөөбүз ат башынын эмсоосуна кирип, алгач райондун борборуна барып келип иштеп жүрүп, анан жакшит өлүгүн көрсөтпөйт болуп, кыш келгенде Акмуздун Чарайгыр деген кыштоосундагы эмсоонун объектисине көчүп кеттик. Эмсоо деген колхоздор аралык курулуш уюму деп чечмеленет. Райондун бардык чарбаларында эмсоонун атайын объектилери, ал объектилерди иштеген бригадалары болгон менен, ат башынын кычыраган суугунда кышкысын сарай салган курулуш бригадалары дээрлик жок кесе болчу. Курулуш иши көбүнчө жаз келери менен башталчу. Бизөңдүү Али Аккарга изи түшө элек, өздөрү да, өмүр баяндары да актай, турмуш жолун жаңыдан баштаган, артында жөлөнө турган, алдында таяна турган эч кимиси жок. Армиядан жаңы эле келип, иштен көзү катып турган бойдоктордун армиясынан түзүлгөн бригадаларды же планын аткарбай калып сөгүүдөн башка укпаган, же планын ашыра аткарып ар дайым макталып жүргөн мастерлер башкарчу. Балдар эзели мык какканды билбеген, бирөөлөр менен көбүрүк жабырып сүйлөшкөндөн башкага жарабаган, сөзүнөн бөлөк касиети жок мени мастерлер сени көргөндө эле жибип кетет экен деп бригадир кылып шайлап алышты. Бизден дегеле бир дагы курулуш бригадасы барбаган, ат башынын түндүк уюлу аталган эң суук, кышы да кыштан башкача, качан көрсө эле улуу буңшуп, кар учуруп, шамал уруп турган Акмуз айылынын Чарайгыр деген кыштоосуна сарай саласыңар деп январь айынын кап ортосунда айдап жиберди. Айына 2 жолу барып текшерип турабыз. Кокус тактай менен цемент сатчу болсоңор, кесилип жок болосоңор, көзүңөрдү чоң ачкыла деп жүрөгүбүздүн ишин алып жөнөткөн чоңдорубуз кыш бою бир басып келгенге жараган жок. Антке менен жаныбыздагы Акмуз айылынан ат туягы үзүлбөдү. Баш терибизди байкап, чырга сүйлөтүп, чын төгүнүбүздү иликтеп келип кетип жүргөндөр сырыбызды тартып, ичке түшүп алган соң алдаса болот жаш башты кылып, акырындап мамиле түзүп, көңүлүбүздү алып, анда санда арак винолорун көтөрө келип ичире салып, жаныбызды койбой тактай,
Семен сурап тынчыбызды алып турду. Бирөкөө ошол биз берген тактай менен тамташын бүткөрүп алганын кийин уктук. Чындыгында эле ошол кезде узундугу 6 метрлик саракопка, болгондо да жыгачтын асылы саналган сасна тактайлар менен жалаң кой сарайдын үстүн жапкан Советтер Союзунун жоомарттыгы менен камкордугунда, ошондой эле ысырап корчулугунда да кеп жок эле. Алдына от жага берип капкара көө болуп кеткен килейген цистернага суу жылытып, ылай жасап кыш коебуз. Жылыды деген эле аты болбосо, суу деле жыргатып жылыбайт. Үстүңкү каткалаң музу гана ээрип тим болот. Салганыбыз сарай, жатканыбыз эптеп эле төрт тарабын эмсоо түшүрүп берген камыштан чүргөп алган үй, мешибиз колго жасалган буржуйка, жаккан отунубуз соляркага чыланган таарынды да соляркада кокодон. Же таарынды ушинтеби, же солярканын күчүбү. Жагарыбыз менен мешибиз жүрүп бараткан поездга окшоп дүкүлдөгөн үн чыгарып, деле ылдам күйөт, катуу күйөт. Бирок бат жылып, бат мустайт. Керели кечке тоңуп турган бөлкөнү мештин үстүнө коюп жылытабыз. Сырты ысып келип ичи ошол бойдон калат. Аныбызга бычак өтпөй балты менен кесебиз. Кессек нан кеспей эле шагырага муз кесип жаткан сыйбыз. Кайнак сууга чылап жейбиз. Эртең менен жууркандарыбызды кадимкидей кыроо басып калат. Анткен менен дымак күчтүү. Кабагым кашым деп нааразы болмой жок. Ойноп күлүп шыктанып иштейбиз. Мен бригадир болгондуктан материал түгөнгөндө ат башынын борборуна жөнөп кетип, кайра келаткан дем соонун машинасы менен цемент, тактай, рейка, толь, мык жүктөп балдарга бир аз аванс, консерва, бөлкө, кумшекер, чай, вермишель ага кошуп бир жашык вино ала келем. Бул күнү бизде майрам. Ансызда кышкын кыска күнүндө иш эрте токтойт. Винонун этикеткасына ар кимибиз өз атыбызды жазып коюп ичебиз. Сыртка чыгабыз. Бизден жогорку кыштоолордогу сарайларда малчылар жашайт. Чаар айгырдын кокту колотун зыркаар аралай чаап, жол боюндагы томойгон жылаңач чийлерден башкасынын баарын каргаптап, айлана тегерек таштай муздап, тоңуп да, тунуп да жатат. Шамал минсе эле ача тоосунун асманын көздөй ала салып, анан кыргырдан чамынып, алабуурул ызгаарын акшыңдатып тура калган ак муздун кышы да укмуш бейжай, ашкере тажаал. Айып башта дейбиз. Ак саргыл өңүнө шыңга бою жарашкан айып баарыбыздан мыктырдайт. Мен деле жакшы ырдайм, бирок үнүм бир калыпта чыкпай, адегенде жакшы баратып эле, ортосуна келгенде жетпей калып чыйылдап кетет. Айып жагымдуу үнү менен тоо жаңырта ырдап кое берет. Так ушул маалда биз салып аткан сарайдын жогору жагынан аттын бышкырынган үнү угулуп, ат үстүндөгү бойго жеткен кара тоголок кыз, анан анын ат жанадагы эски төшөккө оролгон бөбөгү көрүнүп, биз үчөөбүз болсо бир айыпка биригип, бир айып болуп дирилдеп, бир айып болуп ырырдап катар-катар туруп калабыз. Кыз бизге жакындап калганда атына утур камчы басып, кылчайып карап да койбой, бизди укмаксан, көрмөксөн болуп жаныбыздан чанасын зуулдатып, бороондой бозуп, шамалдай сызып өтүп кетет. Өзүбүз жетпесек да жок дегенде ырыбыз жетсе экен деп тилейбиз. Ырдаган бойдон, кыйкырган бойдон узатып кала беребиз. Кыз сабактан тарап келаткан түш ичинде да ушинтип тизилип алып ырдайбыз. Күн сайын таң атпай турабыз. Биз тургандан жарым сааттан кийин баягы кыз баягы эле атына минип, баягы эле бөбөгүн чанасына сүйрөтүп, бизден бир чакырымдай алыстагы сарайынан сабагына чыгат. Кыштакы барчу жол биздин түбүбүздөн өтөт. Анын буйтап кете турган мындан бөлөк жолу жок. Анткени ары жагы кокту, бери жагы биз салып аткан сарай. Кыз тушубузга келип калганда айып башта дейбиз. Айыптын махабат тууралуу айыпсыз ыры акактай таза айлананы кайрадан аралап жөнөйт. Биз а кезде ачагайыңдыдан келип мына ушул ак муз айылынын кыштоосунда сарай салып жүргөн жап-жаш бозуландар болчубуз. Бирибиздин да үйлөнөйүн деген кымындай да оюбуз жок эле. Балким кыздын апасы биздин ушунубузду билген болуш керек. Бирок бойго жеткен кыздар менен таанышкыбыз келчү, сүйлөшкүбүз келчү. Ошон үчүн айыпты ырдатчубуз. Анын ыры менен биздин аруу тилегибиз, ак жаркын үмүт ойлорубуз, кимдир бирөөгө айткыбыз келип жүргөн жаштык сезим, сагыныч куса кошо ырдалчу. Биз кыз менен таанышмайынча ырдай беребиз деп сүйлөшүп алган болчубуз. Күн сайын ушул. Бирок күн сайын чана сүйрөткөн кыз баягысындай эле биз жакты карап да койбостон, атын теминген бойдон зуу коюп, коктудагы кар коронуп чубалып жаткан,
ак кайыштан тилинип барып түшүп калгансыган канжыгадай жол менен сызып олтуруп чаар айгырдын тумшугун айланып барып көрүнбөй калар эле. Кыргыз ырларынын касиети менен керемети укмуш экенин ошондо билгенбиз. Атай менен Муса ырдаганда кыз келиндердин белдемчилери өзүнөн өзү эле чечилип кетчү деп апыртып сапыртып ийжеле атактуу ырчы Асек байкем. Анын сыңарында аягесте айып да сонун ырдачу. Атаң көрай, ошол бойдон комуз кармап ыр кубалабай, мылтык кармап кайберен кубалап кетип асказоонун арасында калбадыбы, тирүү кожо жаш болуп. Көрсө мылтыктын үнү угулган жерге ыр жолобой, капкайда качып тураарынан да биз дагы. Айып дагы биле элеккесибиз турбайбы? Билсек айыпка мылтык карматпай, ыр менен көөргүн деп көкүрөгүн таза бойдон сактап калбайт белек. Ыр күлкү уялаган жерде сөзсүз тынчтык болуш керек экен. Ыр күлкү уялаган жерде мылтык болбош керек экен. Көрсө ырдын тилегиндей таза тилек балада гана болот турбайбы? Анын үстүнө ырыбыз аябай көп эле. Күндө ырдай берип, ыр акыры бул кызды бизге кол дүрбүдөгүдөй өтө эле жакын алып келип таштады. Эми ал баягычылап бизге жакындары менен үркүп качып, атын алкынткан бойдон зуу коюп өтүп кетпей, жай бастырып калды. Анын ушинтип жай бастырганында дагы ырдасаңар болбойбу? Эмне үчүн ырдабай калдыңар? Ырыңарды уккум келип атпайбы деген билинбеген, угулбаган ийги өтүнүч, изги сураныч бар эле. Айыптын махабат ырлары аркылуу кыз менен биринчи Мамбет Жума таанышты. Анын аттын жалына арта салынган колу кыздын колун кое бербей кармап алып сүйлөшүп турганы, аңгыча эле жогору жактагы сарайдан аялдын кыйкырган үнү угулуп, кыздын апам деп алып тискин кагып зуу койгону күнү-бүгүнкүдөй көз алдымда турат. Купайкесин кур менен курчанып, шырмал шым бутуна чокой кийген аял жерге жабышкан жыйырдатты тас кактата чапкан бойдон заматта жетти да, ансыз да катуу бараткан кыздын атын суулуктан алып, камчысына камчы шыбап, коштобой эле сүйлөп бараткансып, коштобой эле тилдеп сүйлөп бараткансып, кардан даңкын аттырган бойдон салып уруп, сойголоктоткон бойдон коктулду кирип кетти. Бизден чочудубу ким билет. Ошондон кийин кызды биздин туштан апасы коштоп алып өткөрүп коюп жүрдү. Бир топ күн туттугуп жаман болдук. Ал кезде чын эле ушинтип биз сыяктуу үйүнөн безип, талаа түскө конуп, сарай салып жүргөндөрдөн айылдыктар аябай эле коркуп, чочулап турчу. Мындай коктугулот иштеген курулуш бригадаларынын арасында биз өңдүү армиядан келген кызыл бут бос балдар менен бирге кээде турмушун талкалап алган, мурда кийин кырсыктай калып түрмөгө түшүп чыккан кишилер да кестеше калчу. Ушундай күмөндүү адамдардан улам элеттиктер, сарай салып жүргөндөрдүн баары эле бузулуп кеткен, болду бири мандеми бар немелер деп ойлоп, биздин жаныбыздан айланып өткөнчө шашчу. Азыр менде ошондогу кыздын Мамбет Жумага белекке берген атактуу түрк акыны Назым Хикметтин биздин Салижан Жигитов которгон Мажрумтал деген китеби сакталып жүрөт. Сиздер, урматтуу радиочулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.